Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvala. Summa ma ba'da, assalamu alaikum hurmatlı okuwçular. Kudayım buyursa biz sizler menen birgelikte Muhtasarul Kudri attуу kitepti kayra ulantууну başladık. Жараткан Allah'ım mına ушул kitepti akırına çıgaruuga bardığımızga tawfik bergen bolsun. Biz sizler menen çoğu murunku sabaklarda kelip ijara kitebine kelip toktogon ekenbiz. Mına ушул kitepten başlap sabagыбызды inşallah ulantабыз. Жараткан Allah'ım bardığımızga tuura түшүнүк берсин. Ар бир уккан нерсебиз менен амал кылуучулардан кылсын жана башкаларга жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ijarati. Жаңы өткөргөн сабагыбыз ижара тууралуу экен. Ижара деген сөздү башка сөздөр, мисалга салат деген сөз, зекет деген сөз, саум деген сөз сыяктуу эле бул ижара деген сөздө дагы өзүнүн лексикалык жана терминологиялык мааниси бар. Башкача айтканда сөздүктөгү жана шарияттагы мааниси бар. Ижара деген сөздүн лексикалык мааниси бул акы деген сөз. Бир адамды иштетесиз, анын акысыны бересиз, аны эмне деп коет? Ажыр деп коет. Ижара. Ажыр деген сөз, акысы деп коет. Албетте бул жерде ижара деген сөздүн уңгусу тууралуу түрдүү сөздөр айтылган. Biz al жагына көп токтолбойлу, негизги нерселерге өтөлү. Ижаранын шарияттагы мааниси, терминологиялык мааниси алымдарыбыз айтат: байу манфаатин маълуматин би ажрин маълумин. Белгилүү маалым болгон пайданы маалым болгон бир ажырга акы менен сатуу, акыга сатуу дейт. Мындайча айтканда биз ала турган пайда, ала турган нерсе дагы белгилүү болуш керек. Эмне пайда алабыз? Жана ошондой эле анын акысы дагы белгилүү болуш керек. Мына ошону эмне деп коет экендер? Ижара деп коет. Албетте башка китептерде башкача дагы аныктамалар айтылган. Бирок бардыгынын жыйынтыгы иншалла эмне экен бул? Бир эле нерсе. Анча-мынча айырмачылыктар менен келет. Анча-мынча өзү хад, баягы жамиу мани хаттары бар, эрежелери. Эми ал нерселерге көп токтолбойлу. Ижара келишиминин кадимкиде эле соода сатыкта кандай рүкүндөрү, шарттары боло турган болсо, бул китепте дагы ижара темасында дагы өзүнүн рүкүндөрү жана шарттары бар. Ижаранын рүкүндөрү бул ижаб менен кабул болот. Кадимкиде эле бир адам сунуштап туруп, экинчи адам кабыл кылыш керек. Мисалга мен айтам, мына ушул үйүмдү Айдар байке сизге бир айга 100 сомго ижарага бердим дейм. Мына ушуну не дейт? Сунуштоо дейт. Ал эми Айдар байкебиз, Айдар агабыз эмне дейт? Мен макул, мен ушуну 100 сом менен бир айга эмне кылдым? Кабыл кылдым дейт. Мына ушул ижаранын рүкүнү болуп эсептелет. Ижаб менен кабыл. Bir taraf sunuştayт, экинчи тарап кабыл кылат. Эми мында колдонула турган сөздөр ижарага бердим, ижарага алдым, кирага бердим, киреге алдым, кете берет. Ошол ар бир эл кантип буну иштетсе, ошол элдин сөзүнө жараша муну иштете берсе боло берет. Ал эми ошол ижаб менен кабыл, жанагы сунуштоо менен кабыл кылуудун сыйгасы кандай сыйга болуш керек десе, бул соода сатыктагыдай өткөн чак этиш менен эмне кылынат? Айтылынат да. Ал тууралуу соода китебинде айтканбыз, келер чак этиш болсо кандай болот, эмне болот, ошол жака кайрылып, кайра бир угуп койсоңуздар жакшы болот. Бул жерде кайра токтолуп отура бербейли. Эми мына ошол рүкүндө, азыр ижара менен өзүнүн эмнеси бар дедик, ижарада рүкүнү бар дедик. Ошол рүкүндөрдүн өздөрүнүн дагы шарттары болот. Ал шарттарынын бир канча түрү бар. Биринчи түрү шартул инъикад деп коет. Бул ошол келишим байлануу шарттары да, келишим түзүлүүнүн неси шарты болот. Экинчисini шарту нафаз деп коет. Келишим түзүлгөндөн кийин ошол иш жүзүнө ашып кетиши шарты дейт. Үчүнчүсү шарту сиха деп коет. Дурус болуу шарты деп коет.
Жана bir bölügü şartul luzum, mildet болуп эми ошол баардык шарттар табылып келгенден кийин жанагы ижара келишими mildet болуп кала турган өзүнүн нелери бар, шарттары бар. Булардын ар бирине токтоло кетели. Şartul iniqot деп ал 3-кө бөлүнөт кайра. Şartul iniqot эң биринчи түр шарт, ошол ижара келишимин түзүү шарты, байланыш шарты. Эң биринчиси бул кайра 3-кө бөлөт. Саласату анва дейт алымдар, 3-кө бөлүнөт дейт. Биринчи түрү ошол келишим түзгөн адамга тиешелүү болот. Биринчиси эмнеге тиешелүү экен? Акид, ошол келишим түзгөн адам. Хоп. Экинчиси баянгы келишимдин дал өзүнө тиешелүү болот. Үчүнчүсү ошол келишим түзө турган орунга тиешелүү болот. Ошол келишимди биз эмнеге түзөбүз? Ошого тиешелүү болот. Эмнеге кайсыл нерсени ижарага эмнетип атабыз, берип атабыз, ошол маселе жөнүндө болот. Биринчиси баянгы келишим түзүүчүгө тиешелүү шарт тууралуу сөз кылсак, демек ал дейт, жанагы келишим түзүлгөн адам акылдуу болуш керек. Мына ошондуктан жинди менен бала акылы жетпеген жаш балдар барып туруп ижара келишимин түзө турган болсо дурус болбой калат. Акылдуу болсун дейт. Ал эми балагатка жеткендик тууралуу, балагатка жеткендик. Ал эми балагатка жетүү бул шарт эмес. Шартул иниқотко кирбейт. Жана ошондой эле шартул нафазга дагы кирбейт. Анткени биздин мазхаб боюнча ушундай да, шартул иниқотко дагы тиешеси жок, шартул нафазга дагы тиешеси жок. Мына ошондуктан эгерде акылдуу эстүү жаш жигит, акылы жеткен, балагатка жете элек жаш бала акылдуу. Мына ошондуктан акылдуу жаш бала эгерде өзүн же болбосо өзүнүн байлыгын ижарага бере турган болсо, анда эмне кылат? Валиси тараптан, жооптуу адамы тараптан уруксат берилген болсо ал өтөт. Ал эми эгерде жооптуу киши тараптан тыйылган болсо, сен мындай келишимдерди түзбөгүн деп тыйылган болсо, анда ал валисинин уруксатына көз каранды болот. Валиси уруксаты болсо бул түзгөн келишим өтөт, валисинин уруксаты жок болсо анда өтпөй калат. Ал эми не дедик? Шартун нафаз. Экинчи түрү шартун нафаз экен. Шартун нафаз дагы бул дагы бир канча түр болот. Биринчиси ошол келишим түзгөн адам муртат адам болбош керек. Yani эгерде эркек болсо келишим түзүүчүсү. Мусулман болгон адам мусулман болуп кийин динден чыгып кеткен болбош керек. Эгерде эркек болсо, бул Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Ушундай муртат эркектин келишим түзгөнү дурус болбой калат. Шартун нафаз өтпөй калат. Ал эми Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча бул шарт эмес дейт. Бирок эгерде аял боло турган болсо, талассыз дурус болот анын келишимдери. Экинчи шарту нафаз эмнекен? Милк. Милк жана вилаят деп коет. Бул сиздин мүлкүңүз болуш керек, жана сиз анын ээси болушуңуз керек, жооптуу болушуңуз керек ошол нерсени. Мына ошондуктан эгерде бир жат эле адам келип алып башка эле бир кишинин мүлкүнү мен мынау айталы Айдар акебиздин үйүнү сизге ижарага бердим деп Айдар экенин үйүнөн сүйлөй турган болсо, анда анын түзгөн келишими өтпөй не болот? Токтоп турат. Кимге токтоп турат? Көз каранды болуп, Айдар акебиздин рухсатына көз каранды болуп турат. Эгерде Айдар акебиз рухсат берсе, өтөт, болбосо өтпөйт. Муну шартун нафаз деп коет. Келишим түзүлдү, бирок эми ошол келишим иш жүзүнө ашуу үчүн жанагы мүлктүн, жанагы ижарага берилип жаткан нерсенин чыныгы ээсинин макулдугу керек. Жана ошол шартун нафаздардын бири келишим түзгөн кезде эмне болуш керек? Шарт коюлган бол, шартул хияр болбош керек. Ыктыяр шарты. Түшүндүңүзбү? Шартул хияр болбосо дароо эле иш жүзүнө ашып кетет. Ошо келишим түзөр менен иш жүзүнө ашып кете берет. Ал эми эгерде ыктыяр шарты коюлган болсо, мисалга айттым, мен ушул үйүмдү ижарага берем, бердим сизге, 3 күн мага мөөнөт бериңиз деди. Мында ошол мөөнөт өтпөйүнчө не болбойт? Жанагы келишим иш жүзүнө ашпай турат. Келишим болгон, биринчи шарттар табылган, акылдуу адам келишим түзүп атат, өзүнүн мүлкүнү ижарага берип атат, бүт шарттар келип атат, болгону шартун нафаз жок болуп жатат да. Бул эмне кылып койду? Ошол келишимди 3 күн мөөнөт алып, мисалга токтотуп койду. Андан кийинки шарты, мана шарту сиха деп коет. Дурус болуу шарты дейт. Бул түр шарттын кебири ошол келишим түзгөн адамга, түзүүчүгө тиешелүү болот. Бир бөлүгү ошол келишим түзүлүп аткан нерсеге тиешелүү болот. Бир бөлүгү
ошол келишим түзүлүп аткан нерсенин ордуна тиешелүү болот. Дагы бир бөлүгү ошол келишим түзүлүп аткан нерсенин каршысына бериле турган нерсеге тиешелүү болот. Башкача айтканда акчага тиешелүү болот. Акчага тиешелүү болот. Акчага тиешелүү төмөндө ал китепте матында дагы өтөбүз буюрса. Анан эми дагы бир бөлүгү эмнеге тиешелүү болот экен? Жанагы рүкүннүн өзүнө тиешелүү болот дейт. Эми ошол келишим түзүүгө тиешелүү болгон шарттуу сыйхасы кайсыл десе, жанагы келишим түзүүчүлөр өз ыраазычылыктары менен келишим түзгөн болуштары керек. Ыраазычылыктары менен. Мына ошондуктан эгерде ыраазычылык жок, бирөө мажбурлаган болсо, же болсом тамашалашып эле келишим түзгөн болсо, же адашып мындай ката кылып келишим түзүп алган болсо, ал келишим дурус болбой калат. Шартул айталы шартул аки неме табылды. Шартул иниқот табылды, шартул нафас табылды. Бирок шартул сиха табылбай жатат бул жерде. Ошон үчүн ал келишим не эмес экен, дурус эмес болот. Келишим дурус болбойт. Бирок мусулман болуу не эмес, бул шартул сихага кирбейт. Демек мусулманбы, капырбы не боло берет? Келишим түзө берсе жарай берет. Ошондой эле азат болуу дагы шарт эмес. Ал эми мақудун алейхиге, жанагы келишим түзүлүп аткан нерсеге тиешелүү шарттуу сихаты кайсыл десе, ал дагы кайра бөлүктөргө бөлүнөт экен да. Анын биринчи бөлүгү айталы эмне экен? Ошол келишим түзүлүп аткан нерсе даана белгилүү, маалым болуш керек. Баягы келишим түзүүчүлөрдүн ортосунда урушка алып барбай турган, экөөнүн ортосунда бир чыр-чатак чыкпай турган деңгээлде белгилүү болуш керек. Ал эми эгерде белгисиз боло турган болсо, карайбыз. Эгерде келишим түзүүчүлөрдүн ортосунда чыр-чатакка себеп боло турган болсо, анда ал келишим дурус болбоду. Бүт шарттар табылды. Бирок ушул шарт табылбагандыктан келишим дурус эмес. Бирок чыр-чатакка алып барбай турган болсо, анда келишимдер эмне болот? Дурус болот дейт. Жана шарты ошол сыяктуу дагы бири эмне дейт? Баянгы пайданын ордуну баяндаш керек дейт да. Махаллул манфааны баяндаш керек. Мисалга айтып атат да, мына ушул эки үйдүн бирини сага ижара бердим деп койсо, жарабайт. Белгилеш керек, бул үйбү же бул үйбү? Даана белгилүү болсун. Ошондо дурус болот дейт. Үчүнчүсү эмне дедик? Баяну муддати. Мөөнөттү баяндашыбыз керек. Ошол келишим түзүлгөн нерсеге тиешелүү нерселердин үчүнчүсү эмне экен? Баянул мудда, мөөнөт. Даана ачык болуш керек. 1 айбы, 2 айбы, 3 айбы, айырмасы жок. Жанагы короо үйлөрдү немеге бергенде мөөнөт белгилүү болуш керек. Бул бир. Андан кийинки ошол шарттардын, ошол именно мақудун алейхиге тиешелүү шарттардын, шарттуу сихаттардын бири эмне экен? Жанагы келишим түзүлүп аткан нерсени ижарага алган кишиге берүүгө алы жетсин. Берүүгө алы жетиш керек. Ошондуктан эгерде мисалга мен келип айталы, Айдар агабызда бир эмнеси бар, кулу бар, ал качып кеткен. Анан мен ошону мага эмне бер, ижарага бер десем, болобу экен? Болбойт. Неге? Себеби ал аны мага берүүгө алы жетпейт. Ал жок, качып кеткен. Мақдурут таслим болуш керек. Сиз ижарага берип аткан нерсени ижарага алып аткан адамга тапшырууга алыңыз жетиш керек. Ошондо дурус болот дейт. Эми урматтуу окуучулар, калганын иншалла матында дагы эмне кылабыз? Окуйбуз азыр. Азыр бир сыйда мындай корпусуну түшүнүп алдык. Эми матынга кирген кезде ошол эрежеге жараша эмне болот? Чечимдер эмне болуп кете берет? Чыгып кете берет. Караңыздар. Ал-ижарату акдун алал манафии би ивадин. Ижара деген сөз дейт. Бул келишим. Кандай келишим десе, бир пайда алуу үчүн. Жанагы буюмга ээ чыгуу үчүн эмес. Пайда менен пайданы ала турган, пайданы алуу үчүн, пайда алуу үчүн келишим түзүлөт дейт. Эмне менен? Би ивадин, анын ордуга бир нерсени төлөйт дейт. Пайданы алат, ордуна бир нерсени төлөйт. Мисалга, сиз эмне кыласыз? Бир адамдын үйүн ижарасы аласыз, үй сиздики болбойт. Үй өзүндө ээсинде кала берет, бирок үйдө жашап сиз пайдаланасыз да анын акысын бересиз. Же бир адамдын машинесин жалдайсыз, аласыз да өзүңүз айдайсыз, анын ошол иштеткениңиз үчүн акчасын бересиз. Мисалга биздин доордагы машинелерди, таксилерди ижарага берип атышат, үйлөрдү ижарага берип атышат. Мына ушуну эмне деп коет экен? Ижара деп коет. Ушул аныктаманы карасаңыздар, китептин жазуучусу алал манафи деди, пайдага болгон келишим.
пайда алабыз. Мына ошондуктан буюм деген сөз эмне болду? Буюм чыкты. Себеби ал буюмду мындай кылыш бул бай деп аталат. Бай деп аталат. Аны не деп аталбайт? Ижара деп аталбайт. Ижарада алал манафи деп чектеп айтты. Бул чектегенин себеби эмнеден сактантып айтат бизди? Буюмду сатуудан дейт. Ижара менен байдын ортосундагы айырмачылык бул. Ижара бул пайда алуу үчүн түзүлгөн келишим экен. Ал эми бай бир буюмду бир мүлктөн бир кишинин менчигинен башка бир кишинин менчигине өткөрүү үчүн болгон келишим болот. Жана сөзүнү улантып биивадин деди, карасаңыздар. Анын ордуга бир нерсе алуу менен, бир акча алабы, башка нерсе алабы, кыскасы алмашуу болуш керек. Анын ордуну бериш керек. Дегени менен бул арият деген келишимден не кылды? Сактанты. Арият деген сөз бул да эле акдун алал манафи би гайри ивадин да. Бизде жашообузда кошуна колоңдордун ортосундагы болгон маселе. Мисалга мен барамда айтам, шейх Али же шейх Жумадыл мага өзүңүздүн балтаңызды берип турсаңыз иштетип турайын дейм да. Отунумду жарып алайын, кайрап келип берем. Же отунумду майдалап алайын, кайрап келип берем дейм. Бул жерде көрүңүздөр, ордуга эчтеке бербей эле мен жанагы кишинин балтасын алдым, кайра иштетем, кайра ошентип алып барып берем. Муну арият деп коет. Кыскасы, пайданы эгерде ордуна акча төлөй турган болсоңуз, же башка бир нерсе төлөй турган болсоңуз, ижара деп аталат. Жөн эле пайдаланып туруп кайра берсеңиз, бул арият деп аталат. Вала тасиху хатта такунал манафиу маалуматан. Ижара ошол пайда маалым бол боюнча дурус эмес. Муну жокоруда айттык. Неге? Эгерде ошол ижарага ала турган, ошол пайда ала турган мөөнөт белгисиз боло турган болсо, анда бул адамдардын ошол келишим түзүүчүлөрдүн ортосунда чыр чатакка алып бара турган болот. Жанагы соода саттыкта акчасы сатыла турган буюм белгисиз болсо, кандай кийин уруш фитнага себеп боло турган болсо, бул жерде да ошондой болот. Жана ошондой эле вал уджрату маалуматан. Бул жерде дагы ужра, ошол пайда аласыз, ошого бере турган акыңыз дагы белгилүү болуш керек дейт. Акысы белгилүү болсун дегенде, эгерде кайли же вазни боло турган болсо, же адади мутакорип боло турган болсо, кайли эмнеде? Бул идиш менен өлчөлүп, кайыл менен өлчөлүп бере турган, бул будай арпа деп коелу. Ал эми вазнилери булар алтын, күмүштөр дедик, буну өткөнбүз. Жана адади мутакорип дегени бири-бириге жакын болуп, штучный сатыла турган нерселерди. Була ушуларды эгерде акча катарына бере турган болсоңуз, эмне болуш керек экен? Булардын өлчөмү менен сыпатын айтып койсоңуз болду. Канча бересиз, кандай сыпатта бересиз, жетиштүү болот. Ошондой эле эгерде бир жерден экинчи жерге көтөрүү алып баруу берүүгө, акы берүүгө муктаждык боло турган болсо, анда кайсыл жерге жеткирип берүүнү дагы айтып коюшуңуз керек болуп калат. Түшүнүктүбү? Ал эми эгерде биз бере турган акы шимотки боло турган болсо, же башка бир буюм боло турган болсо, парта берем, доска берем, же башка нерсе берем дей турган болсок, анда анын өлчөмүн да, сыпатын да эмне кылабыз? Баяндашыбыз керек болот. Эгерде жаныбызда жок болсо, ошондо баяндашыбыз керек. Эгер жаныбызда болсо, мына ушул партаны берем, мына ушул досканы берем. Мисалга, сен велосипедиңди бир ай айдайм, ошол бир айдын ордуна мына ушул партаны берем деп койсоңуз, мисал. Эгерде жаныңызда жок. Эгерде жаныңызда болсо, ушул партаны деп ишарат койсоңуз жетиштүү болот. Жаныңызда жок болсо, сиз бир партаны айтып туруп, анын өлчөмүн, сыпаттарын баяндап беришиңиз керек болуп калат. Ал эми эгерде сиз ижара акы катарында бир айван берем деп турган болсоңуз, бир жаныбар берем деп турган болсоңуз, анда эмне болот? Сөзсүз муайян болуш керек. Ага не кылбайт? Мындай жок нерсеге ишара кылып коюп, айтып коюп, өлчөмүн айтып коюу не болбойт? Жетиштүү болбой калат. Сиз эмне дайындап туруп, мына ушул койду сиздин бир айлык ушул кызмат акыңызга мен берем деп туруп айтыш керек болот. وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. Эми соода саттыкта акча болууга жарай турган нерсе ижарада дагы акы болууга жарайт дейт. Кайсыл нерсе соода саттыкта саман боло алса, акча боло алса, бул жерде дагы ал нерсе эмне боло алат экен? Ижара акысы катарында берилсе болот. Кыскасы, ижара акысыны бул жерде баягы соодадагы акчага салыштырылат. Кайсыл нерсе жарабаса,
соода саттыкта акча болууга жарабай турган болсо, бул жерде дагы ал акы болууга жарабайт. Мына ошол эрежени сакташыбыз керек. Бул тууралуу биз соода саттык китебинде эмне кылганбыз? Токтолуп өткөнбүз. Кайсыл нерсе жарайт, жарабайт деген сөздөр айтылган. Бул жерде дагы даана ошол эреже эмне болот? Сакталат дейт. Мисалга айтып кетели, соода саттыкта биз эмне дедик? Акчалар жарайт, макилдер жарайт, маузундар не болот? Жарайт. Ал эми жарабай турган нерселер, мисалга кайсы дедик? Арак жарабайт дедик. Акча болууга, чочко жарабайт, кан жарабайт, арам өлгөн мал жарабайт. Мына бул жерде дагы ошол нерселер эмне болбойт экен? Жарабай калат. Ушул эрежени сакташыбыз керек. Мына ушул жерде сабакты токтотолу. Кудай Таалам дагы бир жолу бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Амин я раббал аламин.